кээ бир салафтар айткандай, эгерде башыңды тырмаш үчүн дагы сүннөт жол менен тырмай алсаң дейт да, анда ошондой кыл деп атат да. Мындайча айтканда, ушу башыңды тырмоого байланыштуу бир сүннөттөн бир далилиң болсо, ошону билип алып анда ошондой кыл деп атат. Муну көрүңүздөр, бул ушунчалык деңгээлде майда чүйдө иш болсо дагы ошонун баарын сүннөткө алып келип, такап ошо менен амал кыл деген мааниде. Мына мурунку сахаба, табиин, жалпы салаф солихиндер ушундай кылып мамиле кылышкан. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан кандайдыр бир сүннөт аныкталар замат ошого дароо амал кылышкан. Азыркы убакта мунун тескериси болуп атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан ачык айкын туура болгон аныкталган хадистер келип атса, жогорудагы айтылган шылтоолор аркылуу тыштап коюшат. Ошол эле убакта алсыз жалган хадистер болуп калган болсо, же болбосо бир булагы такталбаган аяттар болуп калса, ошого амал кыла беришет да, пайгамбарыбыздан айтылды деп. Аны тактап келсең, жок, аны пайгамбарыбыз айтпаган болуп чыгат, кээ бирөөсү таптакыр эле жок. Кээ бирөөсү жалган болуп чыгат, кээ бирөөсү алсыз болуп чыгат. Анан ошол экини мына дин деп карманышат да. Мына бул дагы исламдагы бир чоң жаман адаттардын бири. Ошондуктан адам баласы илим алып үйрөнүп, сүннөттөрдү аныктап, ошону аныкталгандан кийин ошого дароо түз амал кылыш керек.